Ассаламу алейкум, ардактуу мекендеш. Таксиде жаңыдан чыгып жаткан жана таксиде уже иштеп жаткан мекендештер. Баарыңыздарга уже 1 марттан белгилүү болгондой эле тестирование, аттестациядан өтүш керек. Бул аттестацияда Москвада кандай мекемелер жайгашкан, кандай окуу жайлар, кандай государственный учреждениялар жана медицинский учреждениялар и плюс эс алуучу парктар боюнча тест болот. Бул деген Москвадагы водительдер, такси айдоочулар Москваны канчалык деңгээлде билет жана канчалык шаарды кыска жолдор менен же болбосо главный жолдор менен апарган жолдорду биле турган тест экен. Эмнеге экен деген суроо болсо, мен уже бул тестти өттүм, обучениесин өттүм жана ушул тестти жаңыдан өтөм деген мекендештерге, таксиде иштеп жаткан жана таксиге вообще негизинен жаңыдан кошулуп жаткан мекендештерге бир аз болсо дагы бир маалымат болсун деген ой. Анда эмесе, биринчи очередь аттестацияга өтүш үчүн сиздерде уже подтвержденный госуслугадан кийин подтвержденный кисарттан кийин уже толук документтер бүткөндөн кийин сиз курс обучения. Ошо курс обучения айтып кеткенде эле ал жакта белгилүү суроолор. Мисалы үчүн имени Ломоносового кантип барат, кайсы көчөлөр? Воробьёво горы жактан метро ближайший деп, или болбосо көчөнүн негизинде там суроолор болот. Ошо суроолор менен белгилүү болгондой эле жоопторду айтсаңар болот. Анан аттестация. Аттестация негизи курс обучения 2 сааттык обучение экен. Эгерде ар бир эмесин окуйм десеңиздер, эгерде окуп эле жөн эле пролист этсеңиздер, где-то бир 20 мүнөттө өтсөңүздөр болот. Анан кийин тест өзү. Тест общий негизи 20 мүнөт берилет экен. 10 суроонун ичинен 8 суроого туура жооп берсеңер, сиздерге аттестация өттү деген якобы сертификат берилет. Ну, то есть подтверждение, Яндекстенчи. Биринчи, экинчи жолу өтө албай калсаңыздар, уже придется онлайн эмес барып, Бутырскийге барып туруп, ошол жактан өткөнгө туура келип калат. Ошол үчүн негизинде силер аттестацияны өтүп аткан кезде, кимде ким картаны жакшы түшүнгөн болсо, сразу эле ошол адрести жазып туруп эле сиздерге шпаргалка катары өтсөңүздөр болот. Эгерде кимге ким түшүнбөй калган болсо, ушул суроолорго же болбосо башка суроолор пайда болгон болсо, албетте WhatsApp-ка байланышсаңыздар болот. Сиздерге жардам бергени жана консультация кылганы даяр. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, тестти жакшы өткүлө.